Ош шаарынын Жапалак айыл аймагына караштуу Мейиркан айылында көп жылдар бою жол көйгөйү чечилбей келген. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, учурда тендерге коюлду. Жашоочуларды түшөлткөн көйгөй быйыл толук кандуу чечилет. Мейиркан Абдыкадырова айылында 284 кожолук отурукташкан. Тургундардын дээрлик бардыгы шаарда иштейт. Мектептагы айылдан бир канча чакырым алыстыкта жайгашкан. Жолдун абалы начар болгондуктан маршруттук каттамдар көп каттабайт. Бир гана каттам 153 кичи автобус жүрөт. Айылдын негизги көчөсү жараксыз абалга кептелип, көп жылдан бери жашоочуларды түйшөлттү. Айрыкча жаан-чачын жааган мезгилде басууга мүмкүн болбой калат. Жергиликтүү тургундар кала башчысы Талайбек Сарбашев менен жолугушууда негизги көйгөйдү ортого салган. Быйылкы жылы жолду куруу шаар мэринин демилгеси менен башталганы турат. 2 мэр келип кетти, андан бери болбоду. Мына эми Талайбек Насырбекович келип, биздин көйгөй чечип, мына быйыл жолго акча бөлүп, тендерге кирилди. 20-марттан баштала турган болду бул. Өтө ыраазы болуп, элдер баалыгы ыраазы болуп отурат мэрге. Мына ошол мен кыйлай биздин айылдын эмес чечилип калат. Мектебибиз өтө узак, бул мектепти ham мына мэр өзү эме кылып дагы киргизебиз деп атат, өзүбүзгө адил. Азыр 4 жылдык мектебибиз бар. Мына келечекте улам болуп калса өтө биз дагы нөмөштөр эме болот. Суу маселесин дагы чечип берип атат. Эми азыр убактынча болсо ham сууну бир точкага болсо ham киргизип берип атат, ушу балдар үчүн. Бердибек Жусупов аталган айылдын жалгыз таксисти. Айыл тургундарына кандай шартта болсо да кызмат көрсөтөт. Тапкан акчасынын көпчүлүк бөлүгүн темир тулпарынын тетиктерин оңдоого жумшайт. Бердибек мырза жолго асфальт төшөлөрүн угуп кубанычын жашыра албай турган чага. Жол оңдолсо маршруттук каттамдар көбөйүп, айыл тургундарына шаарга каттоо бир кыйла жеңил болуп калат. Жол начар, элигиштер барга кам келет, жолуңар жаман деп. 200 сом, 300 сом иштейсиң, айтым бирерин сомго кадой кыласың. Элигиштер аз жүрөт, жолуңар жаман деп. Мэр менен жолушканда элдер барган. Үчү аракет кылабыз деп мына эми ишке ашып Кудай буйрса. Айылдын бир чакырым 100 метрине асфальт төшөлөт. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 14 миллион сом каралууда. Учурда долбоорлоо иштери аяктап, тендерге берилген. Март айынын аягында утуп алган компания ишти баштайт. Эң начар жолдордун бири, элди көп жиш жашайт. Балдар окууга келип кеткенде кыйналат. Анан маршрут жүргөндө дагы ушул каттабай калып атат, каттамдар болбой калат деп, былтыркы жылы Жапалак айыл өкмөтүнүн ноябрда мэр Талайбек Насырбековичтин эл менен жолугушуусунда дагы ушул нерсе айтылган да. Орчундуу маселе экенин көрүп туруп, Талайбек Насырбекович мына 2020 титулга киргизди. Биз ону менен азыр иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө тендерге бердик ал. Азыр эми сметалык баасы 14 миллионго бааланды. Айыл тургундары негизги маселе чечилип жаткандыгын угуп, шаар мэри Талайбек Сарбашевга ыраазы. Мейиркан Абдыкадырова айылынын жашоочулары эми башка көйгөйлөрү да ирети менен чечилет деп турушат. Жол маселеси боюнча тендерге коюлуптур. Эми 20-мартта тендер жыйыкталып бүтөт деди. Ошо бүтөр менен келип эле жолду баштайбыз деп кетти. Эми мурда бала чака машина менен өтө жол баткакчылар, окуучулар каттайт. Ореке мектебине кыйналды эле. Ошо жолу жаман да. Эптеп эле келип кеттибиз. Анан жерлерде жаман кокус түшүп кетиши мүмкүн, музда. Билбейм, ушу жолу эле жаман. Алмаштырабыз тез-тезден эле. Жолу жаман да. Дагы буяктарын көрбөпсүздөр. Жолу жакшы болсо маршруттар көп эле келет, азыраак да. Көп келгиси келбейт. Ошондой эптеп эле келип кеттибиз биз деле. Келгибиз келбейт. Биз ham көңүлүбүз ачык болот. Шопурлар ham тынбай келет. О жерде карап отурабыз, бу жерде карап отурабыз деп кыйналабыз. Азыр мына жолдорду өзүңөр эле көрүп атасыңар, ар жер чукур. Жапалак айыл өкмөтүнүн ушу эң бир чет калган жерлердин бири ушу жер. Кудай кааласа ушу Сарбашев жакшы неттерди кылып атат. Ар дайым ушу көйгөй чечилбеген жери ушу жер калды эле. Кудай кааласа мына жолду оңдоп берем деп атат.
Быйылкы жылы Ош шаарындагы жолдорду оңдоого жергиликтүү бюджеттен 100 миллион сом каралып, негизги көчөлөрдү реконструкциялоо жумуштары башталат. Өткөн жылы жалпы 6,5 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Калаанын борбордук көчөлөрүнөн тышкары Жапалак айыл аймагындагы Жусубалиев, Жоробеков жана Эсенжанов көчөсүндө асфальттоо иштери бүтүрүлгөн. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Uşaq ayıldın taksisi men. Ben ayta turgan sözüm jol naçar, eli güçler bar goy kam gelet jollar jaman dep. 200 so'm 300 so'm işlesin aytım birerin songa kadoy kılasın. Eli güçler az jüret. Jollar jaman dep. Oşal jollar kalsa eli güçler jürüp kalsa baldarga mektep okuçu baldarga yaxşı bolat, elge yaxşı bolat. Jol meselesi çatakta bizde. Mermene oluşkanda elder bargan. Üçü hareket kılavuzda buna yemişki aşı utat koyda buyursa. Эң начар жолдордун бири. Элди көп жиш жашайт. Балдар окууга келип кеткенде кыйналат. Анан маршрут жүргөндө дагы ушул каттабай калып атат, каттамдар болбой калат деп былтыркы жылы Жапалак айыл өкмөтүнөн ноябрда мэр
Талайбек Насырбековичтин эл менен жолугушуусунда дагы ушул нерсе айтылган да. Орчундуу маселе экенин көрүп туруп Талайбек Насырбекович мына 2020 титулга киргизди. Биз ону менен азыр иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө тендерге бердик ал. Азыр эми сметалык баасы 14 миллионго бааланды.